Бул Араван районундагы Алянаров айыл өкмөтүндө жашаган муктаж үй бүлөлөр үчүн ачылган дүкөн. Мында күнүмдүк керектирүүчү азыктар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз таратылат. Дүкөн ичи картошка, un, май азыктарына толтурулган. Жергиликтүү ишкерлердин жана мигранттардын колдоосу менен уюштурулган дүкөн аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 24 саат бою кызмат кылат. Бул жагдайда тамак ашка каражаты жетишпей жаткан Арапбай Маматалиев социалдык дүкөндөн акысыз азык-түлүк алып кубанып турган чагы. Базарга барсам, мен мисалы үчүн мына май 100 сом турса, бул 30 сом турса, бул 80 сом, бул дагы 50 сом. Ошондой болуп, бир 1000 сом акча кетти, короче, жок дегенде. Жакшынакай сатыштын түзүлүшү биз үчүн жакшы ишан да бул. Алянаров айыл өкмөтүндө 783 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Мындан улам айылдын аярылуу катмарында тамак ашка болгон муктаждык жаралып, социалдык дүкөн ачуу зарылдыгы жаралган. Жергиликтүү жеке ишкерлердин жана чет өлкөдө жүргөн мигранттардын колдоосу менен дүкөн ичи азык-түлүккө толтурулган. Биздин машы мигранттар чет өлкөдө, Европада жүргөн балдар, биз өзүбүздү ички инвесторлор, мына Масабокеде иштеген балдар, Un базарда иштеген балдар, ошолор келип, ушуну толтуруп кетиптир. Бизге муктаж эл келип алып кетиптир. Алиге бир кол бериптир, экинчи кол алып кетип деген максатта уюштурулду. Ушу магазинде ошолорго толтуруп коюптир. Бошаса дагы толуп калыптыр. Siz bir жол аласыз, 2 жол аласыз, 3 жол аласыз деген чектөө жок. Продукта бүттүгү башка жерден мүмкүнчүлүгү жокпу? Келеди, ошол жерден алат болду. Бул дүкөндөн аз камсыз болгон үй бүлөлөр социалдык паспорттун негизинде керектелүүчү азык-түлүктөрдү алып жатышат. Мында бир гана азык-түлүктөр эмес, муктаж болгон жарандарга акысыз түрдө берилүүчү көмүр да түшүрүлгөн. Алар мындай иш-аракеттер башка аймактарга да жайылтылса дешет. Биринчиден өкмөтүбүздү демилгеси менен, анан өкмөт башчынын буйругу менен бизге 2 WhatsApp номер, мобильный топтор ачылган бизде. 2 номер таратканбыз элдергечи, анан ошо элдер бизге кайрылып атат. Жылуу кийимге, сапожкага, анан продуктага депчи. Биз ошону карап, ошонун ичинден бизде өзүбүз Алянаров айыл өкмөтүндө каттоодо турган аз камсыз болгон үй бүлөдө болгон жарандарга жардам берип атабыз. Көмүр беребиз, продукта, жылуу кийим берип ошентип жардам берип атабыз. Калктын аярылуу катмарына жардам берүүчү атайын эсептер да ачылган. Анын негизинде дүкөнгө азык-түлүктөр алынат. Алянаров айыл өкмөтү 5 айылды бириктирип турат. Анда 3300 кожолук, 15700 калк жашайт. Айыл өкмөттүн бюджети 59 миллион сом. Алмагүл Эрке Багызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Араван району.